орусча сүйлөп атат да, алар законду сыйлап атат. А бул жерде Сатыбалды Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин мугалими Бурулбүбү Биймурсаеванын үй бүлөсү ар улуттун өкүлдөрүнөн турат. Ататеги кыргыз, чоң энеси калмак, жеңеси татар. Бирок үй бүлөдө кыргыздын улуттук каада салттары колдонулуп, эне тилде гана сүйлөшөт. Азыр Садыр Нуркожоевичтин бул концепцияга өтө маани берип атканы абдан жакшы да. Себеп дегенде улуттар аралык конфликт болбош үчүн бул мыйзам ошол улутту, ошол мамлекетте жашап аткан ар бир улутту сыйлай билиши керек да. Бирок ошол эле учурда мамлекеттик тил кыргыз тили болуп аткандан кийин ар бир улут кыргыз тилин сыйлашы керек. Кыргызстанда төрөлүп өскөн ар бир улуттун өкүлдөрү кыргыз жараны экенин билип, ага урматсый мамиле кылуусу керек. Буга карата кыргыз жараны концепциясы иштелип, жарлык чыккан. Башкы максат Кыргызстан элинин биримдигин чыңдоо, калктын бийликке болгон ишенимин арттыруу болуп саналат. Бул тууралуу Сатыбалды Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин мугалимдерине концепция тууралуу маалымат берилди. Бул кыргыз жараны концепциясында этностук жана кыргыз жаранынын кандайдыр бир ортодо болгон мамилеси, окшоштугу, иденттүүлүгү, бизде Кыргыз Республикасында болуп аткан кыргыз жаранынын баягы сабырдуулугу, толеранттуулук, биздин жаштарды тарбиялоо, кийинки муундарды тарбиялоо, анан азыркы бүгүнкү күндө баягы президентибиздин жарлыгы менен болуп аткан ушул концепцияны ар бир жерлерге таратуу жана түшүндүрүп берүү деп эсептелет. Өлкө жарандарынын ынтымагын бекем болушу мамлекеттин саясий экономикалык жактан өнүгүшүнө өбөлгө. Андыктан мындай кадам колдоого алуу зарыл дешти катышуучулар. Кыргыз жараны концепциясын эл арасына жайылтып, коомчулукка жайылтып, ушул мамлекеттибиздин өнүгүшүнө как идеология катары ушул кыргыз жараны концепциясын алып чыгам деген чоң мындай жакшы тилектер болуп атат. Анан Кыргыз Республикасы өнүгүш үчүн бул сөзсүз Кыргыз Республикасында жашаган ар бир жаран өзүнүн улутуна карабастан ушул Кыргыз мамлекетинин өнүгүшүнө өз салымын кошуп, аракеттерин жасаш керек. Кыргыз жаранын өнүктүрүү концепциясы толук ишке ашырууга карата учурда өлкөнүн бардык аймактарында калкка түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Айпер Акылбекова, Нурбек Рахманов, Өлкө Деми, Нарын шаары.